Сунушталган документке ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарын негиздөөгө Кыргызстандын жарандары гана укуктуу. Демилгечи өкүлдөрүнүн бири Кожобек Рыспаев убагында бардык медиаларга багытталган документти эми телеканалдарга гана тиешелүү экенин билдирди. Анда да каржылоого жана сөз эркиндигине чектөө болбойт. Бирок мекемедеги чет элдиктердин үлүшүн чектөө коюлат. Чет элдиктер акциялардын 35%дан ашпаганын гана ээлей алышат. Эскерте кетсек, буга чейин чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү каржылоонун көлөмү 20%дан ашпоосу керек деген эреже бар эле. Жеке маалымат каражаттары коммерциялык ишмердүүлүк менен алектенген редакциялар алдын ала жылдык бюджетин аныктай албайт. Анан кантип алар ошол жылдык бюджетинин 20%дан ашпаш керек деген көлөмдү өлчөп чыгаруу аябай кыйын. Анан негизинен балким ошол жеке маалымат каражаттары үчүн кандайдыр бир мыйзамсыз жолдорду издөөгө дагы балким өргө түзөт, аларды ошого мажбур кылат. Кечеги жогорку кеңеште ошол мыйзам демилгечилери ошентип коомчулуктун дагы журналисттердин дагы башын айландырып жумшак вариантты кабыл алды деп айтылганы менен, бирок ошол эң баштапкы варианты кабыл алынды. Кээ бир адистер демилгечи депутаттар эки башканы айтып коомчулукту чаташтырып жатат деп айыпташууда. Анткени жогорку кеңештин расмий сайтында мыйзам долбоору эч кандай өзгөртүүсүз мурдагы калыбында калган. Сайттарда эски варианттар менен турат. Бул анткени процедурасы ушундай. Андан эч кандай чочулабасын. Экинчи окууда өзүм сунуштаган депутаттарга өзүм докладымда айттым. Экинчи окууда концепциясын кабыл алып бергиле. Концепциясын өзгөрткөнгө просто укугум жок болуп калды да. Анткени себеби процедура бузулуп калмаганда комитеттерден өтүп келиш керек болчу. Ошон үчүн концепциясын кабыл алып бергиле. Мен бул радиовещание, газета, интернет булактарын сайттарына кириспей алып коеюн. Телеканалга тиешелүү алып келип берейин деп гана ынандыргандыгы үчүн колдоого татыды. Ошол менен өттү. Деген менен кээ бир юристтер мыйзам долбоору чет өлкөдөн каржыланган жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына эле багытталганын айтууда. Этот законопроект направлен. Бул документ чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарына эмес, жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына багытталган. Учурда Кыргызстандын аймагында Түркиянын, Россиянын, Кытайдын телеканалдары көрсөтүлөт. Алар өкүлчүлүк катары катталган. Демек аларга бул документтин тиешеси жок. Жана алар өз ишмердүүлүгүн жүргүзө беришет. Бул мыйзам долбоору Юстиция министрлигинде жергиликтүү деп катталган медиаларга гана тиешелүү. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууга качан алынып чыгылат азырынча белгисиз. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.